Арсен Аскеров 25 жылдан бери акушер-гинеколог кызматында иштеп, күн сайын мына ушинтип адамдардын жарыкка келишине себепчи болот. Ал азырдагы кезектеги энеге балага жашоо тартуулоо процессинин үстүндө иштөөдө. Эненин жана акушердин аракети менен минтип ыңаалап бала да жарыкка келди. Бул берүүдө биз ар бир баланын ыңаалаганы мага да чексиз бакыт тартуулайт деген Аскеровдун кесиби менен таанышабыз. Уже готовите на выписку, что ли? Ой, под вопросом. Под вопросом, а чё? Желтуха. Резусу жок. Сеники биринчи группабы? А сүтүң жетишти элеби? Уже чыгат. Ой. Атын койдуңарбы электер? Койдуңарбы ким? Азимхан? Ой, Азимчик. Ой, ханыбыз. Бармагын сороо деп. Бакырбасын деп соска беречи малын. Ой, жаны карасаң, демеле. Акылдуу да, Азимхан. Мен 25 жылдын ичинде 8000 жакын төрөт алдым. Bir ayılday болуп калды уже 8000 төрөт. Ой, Азимхан болду, азамат. Бер. Эмчегемгиси келип атат. Süt emiyor. Ağır emez. Жүрөгүдө. Андан ары биз каарманыбыз менен жакындан жумушу тууралуу сүйлөштүк. Биздин кесипте албетте өтө ыйык кесип, сооптуу кесип саналат. Себеби биз жарык дүйнөгө эки адамдын өмүрүнө жардам берип атабыз. Анан Кудайдын белеги наристелер ошол ар бир үй-бүлөгө кымбат болуп келет да. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О. Утуш оңой. Кээ бирөөлөр мисалы кыздар күйөөсү жок деле төрөйт, анан аларга ал белекти багалабайт, байкабайт дегендей таштап кете турган учурлар да болот. Ал жерде да биз да капаланабыз. Кантип ушул наристе атасы так эле жок, энеси да таштап атса, эне мээрим абдан керектүү, абдан күчтүү нерсе да. Анан ошол эмени ойлосок, кээде ошол биздин ишибизде бардыгы ийгиликтүү болуп бүтпөй калат. Аялдын өлүмү болуп калат, же ымыркайдын өлүмү болуп калат. Ошондо биз анализ кылып, өкүнүү болуп сурайбыз, эмне үчүн ушундай болуп калды? Кантип биз жардам берсек болот эле? Мында калсак аман калмак беле деп. Баягы өзүн өзү жемелөө деген боло берет да. Бул эми албетте Кудайдын буйругу. Кудайдын эмеси менен болуп атат дегенде. Ушундай оор шарттар болуп атканда биздин кыздарыбыз бар, мисалы бөйрөгү боору же жүрөгү ооруп атса дагы, уруксат берилбесе дагы качып, учетко турбай, же боюнда болуп калса өз убагында аборт кылууга барбай коюп, тобокелге саланан келишет. Мага келгенде ушул учетко турбай эле келе калат да, өзүнү өтүп алай. Же дары жебейт. Анан анализдеп карап чыксаң, ал жерде каны да аз, бөйрөгү да иштебей атат, жүрөгүнө күч келип, кан басым көтөрүлүп, анан дары да ичпей турат. Анан эптеп сүйлөшүп ыйлайт ошондо. Мен дагы чогуу алар менен кээде ыйлаң болуп сүйлөшөсүң. Сунуштап болбойт. Сен артында мисалы жакында эле бир аял келди.
8 кош бойлуу экен, 7 баласы бар экен. Анан жети балаң эми жетим калап, өзүң жалгыз жапжаш эле кыз экенсиң. Бөйрөгү жакшы иштебейт экен, кан басымы такыр оңой менен түшпөйт экен, дары дармектердин күчү жетпей атыптыр. Эптеп мага келген 4-чү дарыгер экен. Буга чейин кардиологияда да болду, поликлиникада болду, башка частный центрде болду. Алардан ушу болбой эле макулдугун бербей, мен кош бойлук болот деп келип алыптыр да. Анан бүтүр деп дагы 3-рдомго жиберсе дагы болбой мага келип, соодалашып баягы ыйлап, мен дагы балалуу болмойт, бул Кудайдын белеги депчи. Эми түшүнүп атам, Кудай дагы сага өмүр белек кылып атат. Анан 7 балаң жетим калса туура эмес болот го деп ошондой философиялык темадагы сөздөрдү сүйлөп, өмүр жөнүндө сөз сүйлөш бул кыйын. Ушул бейтап менен аял киши менен айрыкча жөнүндө сүйлөш оңой эмес да бизге дагы. Ошон үчүн акушер-гинеколог кесибинде иштеген киши жалгыз эле илимпоз эмес, жалгыз эле хирург эмес, философ болуш керек. Мисалы, айымдын тагдырында канча жол 3 жол боюна түшүп калган, 4-чү баласы чарчап калган 3 күндөн кийин. Ошо анан мына ушу 5-чисин араң күтүп атканда, биз аны менен канча боюнда болбой атканда болдуртуп аракет кылып, дары кымбаттарлар менен анан бойго түшүп калбасын деп дагы тегип, бир кальцолорду салып, дарыларды берип, эптеп 9 ай кармап келип, анан 9 саат кыйналып атып, анан төрөттөн дагы бүтпөй калып операция бар. Анан ушунча операциядан баланы берип, баарын каны токтоткондон кийин биз ыйлай турган учур болуп, чогуу ыйлачубыз да. Куттуктайм, бешик боңгут болсун дегенде эле агай рахмат деп ушу колуңа өпкөндө ал менен чогуу ыйлангым келет албетте. Сүйүнүчү абдан. Андан соң Аскеров жакында төрөтү жакындап калган келиндердин палаталарын кыдырып, минтип түйүлдүктүн өсүүсүн текшерет. Что бьется? Мальчик, девочка? Мальчик. О, буттарына мына текилип атат. Мальчик, хорошенький мальчик. Ананашка мальчик. Операция болдуңар эле. Холестоктомия. Өтө алгандыр. Ну ничего. Жакшы жетип, айына жетип, жакшы тозолуп ал, Давайте. Кандайсыңар кыздар? Айжан, балаңды алдыңбы? Эмиздиңби? Канаки? О, жонусы чарчап калдыбы? Чарчап калды. Бирок түн ичинде, конечно, төрөлсөк чарчап калат да. Атасы деген чалкасынан жыгылды го эле. О, жонусы. Ананашка. Колдорум о жериң ачылып калыптыр, о жериң жабыш керек. Жакшы эле, өзүң жакшы элесиңби? Эчтеке оорубай эле. Ну ничего, анан кечинде палатага отурулат, макулбу? Текшерүү бүткөндөн кийин каарманыбыздын иш бөлмөсүнө келип, бул кесипти кандайча тандап калганын сурадык. Эми бул акушер-гинеколог кесиби өтө кызыктуу, татаал кесип болуп саналат. Мунун кесипти тандоонун себеби болуп, биринчиден мен апамдын ден соолугуна байланыштуу ошол биз мектепте окуп жүргөндө, албетте алар ошол совет доорунда контрацепциянын жоксуздугунан, жетишсиздигинен көп төрөт болушчу ар бир үй бүлөдө. Анан жумушка да булар бат-бат чыгыш керек болчу. Төрөттөн кийин 3 ай эле эс алып кайра чыгыш керек болчу. Анан биздин үй бүлөдө да көп балалуу болчубуз. Анан албетте ошол кийинки эсимде бар, ошол мектепке барып атканда жолдон апамды ошол ооруканага жетелеп барганда, ошондо албетте роддомго кирип баратканда ошол байкап калгамда ошол кыйналып атканын, эмоциясы башкача болгонун. Анан ошо төрөтканадагы дагы эжелердин, апалардын ошо иштеген мамилесин көрүп алып, ушунча мага таасир берди да. Бирок мен ошондо ойлогон эмесмин, ошол төрөтканада иштейм деп. Ойлогом ушу дарыгер болом деп эле. Анан мектепке барган сайын
күндө сайын өткөн сайын ойлочумун, оорукананы карап кантип дарыгер болом, түнү менен иштеш керек, күзөткө болуш керек, адам өмүрү адам татаал деп болбойт болушум керек деп ушунча ишенич көп болбой, тоскоолдуктардын баарын эстеп ойлочусуң да, мүмкүн башка эле кесипке кетип калам, мугалим болуп кетем деп. Анан ошо албетте башында таң калышкан, көп деле ойлогон эмес мен ушул акушер гинекологияга барарым деп. Ойлошкон, мүмкүн реанимация болот деп, же кардиология болот деп. Анан ушу мен деле өзүм деле скорыйда иштеп жүргөндө ойлочумун, ушу реанимацияга эле барам го деп. Студенттик кезинде, ординатура кезинде барарга ошо ойлоп калдым, ушу акушерство бул өтө керектүү экен деп. Анан дагы ушул ата-энелерден сурасам, таятам согуш мезгилинде жаңы эле ошо согуштан келип, ата-энем үйлөнүп, ал айылда ички сууда дарыгерлер жок, ФАП жок болгондуктан өзү балдарын төрөтүн өзү алчу экен. Таятам ошо апамды, кийинки тайке, эки тайкемди ошо төрөтүн өзү алыптыр. Эми ал жерде эмнеси кызыгы бар, же ал аялдардын жумушу, же ал мындай өтө эмеге конфиденциалдуу, интимдүү бир маселелер болгондуктан ал жумуштарга барып эмне кыласыңар, же кээ бирөөлөр ушу айрыкча ислам динге киргендер каршы болот деген. Бирок ал биз жаңы эле эгемендик учурда андай эмелер жок болчу, кийинчерээк ушу айтып калчу да, ислам дининдегилер түшүнбөйт, муну кабыл албайт. Эми жумуштан деле андай жолугат, чындыгында түнчүндө деле же күндүз келип калганда эркек көрбөсүн, аял киши көрсүн деп. Биз эми адам укугун сактайбыз, албетте айтабыз, түшүндүрөбүз. Бирок эгер кээ бир учурлар татаал айрыкча биз ушу эркектер эмнеге иштейбиз, көбүнчө кан суроо органдар иштебей алганда, ымыркага залакка келип атканда, аял кыйналып төрө албай атканда, ошондо эркектер көбүнчө ушу татаал жумуштарын аткарышат. Көпчүлүк чоң төрөтканаларды карасаңар, эң көп жумушту, эң татаал жумушту ошо эркектер алып барат. 25 жылдын ичинде болжол менен бир 8000ге жакын наристени жарык дүйнөгө төрөткөнгө себепкер болуптурмун. Башкача айтканда бир орточо кыргыз айылды коеюн, ошондой болду. Анан дагы ойлойм, Кудайым өмүр берсе дагы көп себепкер болуп, жардам берип, аялдарга, наристелерге жардам берип, колдон келген колубуз менен тең каарайлы дейбиз, өмүр көп сүрүп, андан тышкары ошо устат болуп, көп дарыгерлерге үйрөтүп, жаштарга айрыкча үйрөтүп, сабак болуп, тарбиялап болгон өзүбүздүн адыс-көйлөгүбүздү өткөрүп беришибиз керек албетте. Анан эми эмне себептен мындай эркектин өзүндө сезими өчө баштайт ушундай кесипте иштегенде деген сөздөр болгондо, анын таасири мен көп мындай айта албайм, себеби өзүм 4 балалуум бар, 3 эркек, 1 кызым бар. Анан келинчегим экөөбүз курсташпыз, канча жылдан бери достошуп жүргөнбүз, абитуриент кезинен бери жүрөбүз. Турмушубуз Кудайга шүгүр жакшы, ыраазыбыз. Анан махабат туруу эмес, тарыхыбыз абдан кызыктуу, жакшы болгон. Эми кандай десем, достор көп, кызыктуу, кандай десем, турмуш жакшы эле. Ошон үчүн мен айта албайм албетте, бирок ар бир адамдын өзүнө жараша да. Жашы барган сайын албетте эркектердин баягы эмеси дегендей өзүнүн физиологиялык кызыгуусу деле төмөндөйт. Ошон үчүн эркек гинекологдор мен ойлойм, мындан эчтекени уттур үйбөйт же эчтекеден жоктур үйбөйт. Турмуш абдан мындай өзүнүн убагы, өзүнүн угу менен жүрөт. Төрөп аткан айым бул өзгөчө башкача. Биз аны бейтап катары карап, биз ага жардам берүү катары карап, анан анатомиялык жактан да өзгөрүүлөр болот да, ошого көз көнүп калат. Аял сулуулугу деген баягы эркектин көз карашы менен кала берет да. Ошон үчүн мындай айырма көз караш болот. Андан соң акушер-гинеколог бул жылдар аралыгында эстей калган кош бойлуу айымдардын жоруктарын айтып берди. 2-3 жолу операция болгон, анан биз аны айтып атабыз, келиңиз, эртерээк келиңиз, операцияга даярданалы десек, жүрүп алат. Эмне үчүн жүрүп алат? Ушу зарплатасын алгысы келет, институтка барат,
3 этажга чыгат, студенттерге кайра ушу мугалимдин окуясын айтып берип атам да университетте. Анан кайрылдычы эми төрөй толгосун сезбейт, өзүдө жүрө берет. Анан үйүнө барат, үйүндө осу жер там экен, сугарыш керек деп, арыкты дагы ачып бериш керек деп кетмеймин көтөрөт. Ошонун баарын айтып берип атат да бизге албай келинчи. Анан биз сени күтүп атпадык беле, эртең менен кетпедиң беле. Баланын кийимдерин даярдашым керек деп. Балдар мектептен чоңойгон балдар келет деп кой, баарын ушуну жүрүп ал, анан түштөн кийин келип атпайбы. Бизде анан күндө иштеген врачтар кетип калат, түнкүлөр келет да, түнкү экөө эле аз эле да. Анан сурап калабыз, эмне үчүн сени күтүп калбадык да. Эми билбейм, эми ушундай үйдөн баарын даярдашым керек деп, мен жок, күйөөм жакшы кыла албайт, андаша убагы жок деп. Анан эми ошондо ойлосоңуз, операция кылып ачсак, ичи жыртык, айрылып калган, баланын башы чачы көрүнүп турат. Кудай сактаптыр, эми ошол кандай ушундай Кудайдын да күчү, кан тамырларга чейин бу айрылуусу жетпептир да. Эгер кан тамырына чейин жетсе, ичинде ошол биз баланы да жогото, аялды да жогото алмакпыз деп. Анан сүрөткө да тартып кийин көрсөттүк, мына сенин журум-турумуң, барып зарплата алам, отпускный алам деп жүргөнүң, кетмен чапканың дегенде аракта ошонун баары ушу таасирин көрсөттүк да. Ушундай болгон бар. Анан кээ бир мыкты аялдар бар. Мисалы айылда болгон, биз практикада, командировкада жүрөбүз да, анан өзүн эки эгиз болсо да үйүнөн төрөп коюп, киндигинде өзү аракет кылып кесип, бирок байкуштун ошол кыйналганы болду. Ошо тоон жакшы чыкпай калып, каны көбүрөөк кетип, дагы жакшы ошол тез жардам жетип калып, тез алып келип, биз албетте кан көбүрөөк куюп калдык, себеби ошо сактап калыш үчүн. Бирок ошондой өзүнүн ушундай эрдигин көрсөткөн аялдар да бар. Өзүн ошо тобокелге салып койгон. Эми дагы эле бул Кудайдын күчү менен да, кээде ошол эки эгиздер, мисалы биринчи эгиз башы менен жакшы төрөлсө, экинчиси кыйгач туруп алат, же жан башы менен өйдө туруп калат, түшпөй. Анан ошондо кыйналып алат. Анан ал жерде дарыгердин жардамы болбосо болбойт да. Биз бул ковидке чейин көп тажрыйба кылчубуз, бул партнерлорду чогуу деп. Ошондо күйөөлөрдү албетте аракет колдон келсе аларды окутуп үйрөтүш керек, бирок ошо окутуп үйрөтүү болбогондуктан биз кээде ошол даярдоо жок эле киргизип калчубуз. Анан ошондо күйөөлөр чындыгында башында эле чыйпалакта беришчи, киргизи келишпей, анан болбой эле үйрөтүп, анан биз массаждардын түрлөрүн билип, анан кол манжаларыбызды жакшы көнгөн да, биз точкаларды жакшы билебиз. Анан ошолорду бассабыз, күйөөсүнү көрсөтөбүз, күйөөсүнүкүн жасаганын жактырбай урушуп, доктор келип жасасынчы деп, күйөөсү да жини келип, эмне үчүн мен мындай колуман келбейби деп кыжылат болот. Андан кийин баягы баланын башы чыгып атканда кан дагы кошулуп болот да, ошондо кичине, ошондо көрүп алып, күйөөсү коркуп жыгылган да болот. Анан ал жерден ошо биз күйөөндө караганга да убактыбыз болбой калат. Эгер жалгыз төрөтүп атсаң, көп төрөтүп болуп атса, анда күйөөсү ошо жыгылып, тиги кичине башын жарбай жөлөнүп калса эле, биз ага ыраазы болуп калабыз, ошентип эле туруп турчу деп, анан төрөтүп улантып тебе беребиз. Ага убакыт жок, главный башын жарып алгам жок деген сөз да. Эсине келет эми депчи, анан дем алып атса эле болду деп. Так ошо команда менен төрөтүп атканда байкап калышчы акушеркалар, күйөөсү жыгылып атат, кармаш керек. Эми баргыла, мана иптеп тияка барып чай берип тургузгула дегендей. Андайлар болот өтө, ооба, андайлар болот. Лечение. 12-38. Девочка, давай. Кислород идет, что-нибудь скажи. Легкая. Мен эми саламаттык сактоо министрлигинде эксперт консультант болуп иштейм да, анан ошо өлгөн учурларды же кабылдоо учурларды ана эксперт катары анализ жүргүзүү учурлар түшөт. Мен ошолордо маектешүү, документтерди изилдөө,
ар кайсы тараптардан карап чыгуу, анализдерди текшерип чыгуу. Ошондо бир ушундай учур болгон. Бул ковид учурунда келин ошондо албетте жаңы бул башталып аткан учурда биздин адистердин дагы баягы жетишсиздиги, тажрыйбасынын жетишсиздигинен кесепетинен мүмкүн ошону айтарым. Кош бойлуу аял ошо ковид менен катуу ооруганда баягы бөлүштүрүүдө жалпы ооруканага түшүп калып, жалпы эле палатада жатып, ал жерде албетте көп бейтаптар болуп, алардын арасында ал кыз кыйналып, баягы өпкө жетишсиздиги көп болуп, берген аппараттын дагы күчү жетпегендиктен, андан ары эми чет мамлекетте болсо тажрыйба алып, алар аппаратка керек болсо ошо 2 айлап, 1 айлап аппаратка алып, канын болсо башка аппарат менен тазалап, ошентип жашайып багат да. Бизде тилекке каршы тем более элет жеринде андай нерселер жок да. Ошондой жок болгондун кесепетинен байкуш эми ал кыздын ошо өпкө кычкылтектин жетишсиздигинен өзүнүн денесин тыткылаганы, паникага түшкөнү, психикалык жактан аябай лабилдүү болгонун баарын ошону көрсөтүп, мындай жазылып турат да, анан аягына чыдабастан ошол 3-кабаттан секирип жан берген деген учурду атам да. Ошон үчүн албетте ушундай өкүнүчтүү окуя да бар, ошо ковид учурунда болгон. Андан дагы башка окуялар деле бар дечи, мындай биз эми билесиңер да, төрөт бул эненин өмүрү, баланын өмүрү, ажал төрөттөн да болот. Ошон үчүн биздин жумушубуз өтө мындай кооптуу, коркунучтуу. Биз команда болуп, адискөө болуп, тажрыйбалуу болуп иштебесек, аялдар өлүп калат же мыркалар өлүп калат. Анан ошондой учурлар болгондо албетте биз дагы кыйналабыз, биз дагы күйөбүз. Мисалы башка кесиптерден биз эмне кыла алабыз? Ал жерде эми өзүнүн оорусу бар деп, бейтаптардын оорусу бар деп туугандарын түшүндүрүп коет. Ошо менен көпчүлүк учурда мындай жаңжал болбой, бири менен мындай каршы болбой, андай эме жок да. Ошо төрөтканада албетте ушундай көп болот. Анда күйөт, анда туура эмес сүйлөгөн үчүн дагы туугандарынан же күйөөсүнөн токмок жегендер болот. Же туура эмес сүйлөгөн үчүн дагы туура эмес кийинки соттогу берүү болуп, өмүр бою алар менен өч болуп жүргөн ушундай учурлар болот. Бирок мен айтарым, ушул мындай учурларды эч ким, ар бир акушер гинеколог мындай ойлоп туруп атайын жасабайт. Мунун өзүнүн эмеси, кээде ошол системанын жетишсиздиги, алсыздыгынан же адамдардын жетишсиздигинен болуп калат, же өзүнүн бейтаптын чындыгында өмүрү кыйла турган себептер болгон үчүн, дарыгерлердин күчүнө жетпеген себептер болгон үчүн өлүп калат. Ошондо чындыгында биз алар менен чогуу ыйлайбыз, алар менен чогуу күйөбүз, алар менен чогуу өкүнөбүз. Ошонун баары таасир берет. Анан акушер гинекологдор арасында чындыгында мындай кесиптик оору деп койсок деле болот. Кант диабети, гипертония, инсульттар, рактар кездешет көбүрөөк. Жакшы окуялар бар. Мисалы көп кан жоготуп кансырагандан ойлойсуң, бул аял жан берет го деп. Канча биз ошол операция кыла калып, сакта калып, төрөттөн кийин канды токтотуп, 4-5-10 саат операция кылып, мыкты дарыларды берип, ыкмаларды колдонуп, ошентип сактап калган көп болду. Же тукумсуз болуп канча бала болбой атканда биз аларды жылдап дарылап, айлап даярдап, Кудайдын күчү менен албетте ошондой үй бүлөгө биринчи наресте белек келген окуялар бар. Анан бизде ушундай жакшы эме бар. Үй бүлөнүн байланыштарын күчөтүү деген. Анан албетте ковид бизге көп таасир берип койду, тоскоолдук кылып койду. Бирок азыр кайра аракет кылып атабыз. Ошо атанын ролун көтөрүш керек депчи, атанын байланышын депчи. Эне сөзсүз түрдө албетте алат, мыркайдын болгон байланышын. Мен атаны дагы ошо аялга махабат сүйүүнү күчөтүү, үй бүлө баалуулугун жакшы өзүнө камда алыш үчүн ошо аталарга биз балдарын жаткырабыз. Төрөт учурунда кийин деле же операция болуп аткан учурда деле ошо жаткырып, аларга айтабыз, түшүндүрүп сүйлөш керек. Мыркай менен ошо өзүңдүн батаңды бергенге ары үйлөнгүнүң деп. Биз да ошо мыркайларды, балдарды тосуп атканда ушу төрөт учурунда же операция учурунда албетте эми мен деле ушу үйрөтүп атам өзүм устат катары.
кийин кездерде ушу жакшы бата менен себеби биринчи биз тозуп атабыз да, анан тозуп атканда ушул ымыркайлар жакшы тозбаш керек, жакшы бата сөз менен. Мына ушундай кызыктуу жана кубанычтуу кесипти аркалап келе жаткан Аскеров медицинага 17 жашынан аттанганын, ушул жылдар аралыгында анын атын уулдарына айгаргандар болгонун кошумчалады. Эми мындан тышкары жалгыз эле төрөттөр менен эмес, мен ошо гинекологиялык бул татаал оорулардан, пластикалык оорулар, ошолорду операция кылабыз. Мисалы ошол апаларга, эжелерге керектүү ден соолугуна байланыштуу гинекологиялык пролапс деп коет, ошондо биз уникалдуу операциялар жасайбыз, инновациялык операциялар жасайбыз. Андан тышкары ошо тукумсуздук дарылоо боюнча аракет кылабыз, шишиктер болгондо аракет кылабыз. Жаңы ыкмаларды киргизебиз. Ошол Кыргызстанда жаңы ыкмаларды киргизип, дарыгерлерди тааныштырабыз, үйрөтүп турабыз. Өзүм болсо ошол Боком айылында төрөлгөм, Тоң районунда. Ал жерде мектепти ийгиликтүү бүтүп, медаль менен ошо мединститутка тапшыргам. Өз күчүм менен бир экзамен тапшырып, 5ке тапшырып, анан ошондон баштап бар. Менин медициналык турмушум башталды десем болот. Мен 17 жашта деп коюңуз, ошо 10-чы ал убакта биз которду 11де биринчи жолу. Анан ошо 6 жыл бою личфакты окуп мединституттан. Анан 2 жыл ошол Ахмадет деп коет, энелик жана балдарын коргоо институтунда ординатураны өттүм 2 жыл. Ийгиликтүү бүтүп, андан кийин бир 3 жылдан кийин кандидаттык диссертацияны жактап кандидат болдум. Андан кийин доцент болдум, университеттерде мугалим болдум. Кошумча ошо дагы параллельно роддомдордо родзалдарды жетектедим, бөлүмдөрдү жетектедим, дарыгер болуп иштедим. Санавиацияда иштеп, жогорку даража категориядагы дарыгер болуп алдым. Көп проекттерде долбоордо иштеп, саламаттык сактоо министрлигине жардам берип, көп протоколдорду жасадым. Съездерди, конгресстерди өткөрдүм. Өзүмдүн мектебим, школум бар деп койсом болот, окуучуларым. Чоң устат болуп, жалгыз эле ошол Дүйнөлүк банктын проектиси менен 5 жыл бою бүт ооруканаларды үйрөтүп жүрдүм. Жалгыз эле ошол акшыр эмес. Ошо бүт команданы үйрөттүм. Кантип сапат деген билесиңер да, татаал медициналык сапат деген бул татаал. Мен бул боюнча стажировка көп жерде болдум. Ошол эле Таиландда болдум, Америкада болдум, Европада болдум, Африкада болдум. Ошол жерден үйрөнүп, бул жерге ал тажрыйбаны киргизип, бизге өздөштүрүп, ошо 4 жыл бою жакшы үйрөтүп бергенбиз Кыргызстан. 48 жаштамын, 4 балам бар, 1 кыз, 3 уул, 1 неберем бар. Ошол кызым турмушка чыккан. Кесибимди абдан жакшы көрөм, себеби чындыгында бул татаал, керектүү кесип, үй бүлөлөргө жардам бериш керек. Бул ар бир адамга эң ыйык болгон бул ошол үй бүлөнү курууда. Ар бир адамга бул балалуу болуу. Анан мен ойлойм, ушул Кудай бере турган белек, бул ошол балага себепкер болуу жумуш абдан сыйлуу, урматтуу, сооптуу. Жалгыз эле биз эми ошо кембагалдар деле укса, ошолордон кыйналып аткан адамдан да ошол ыраазычылык алсаң кандай жакшы керемет да. Анан жалгыз эле ошол эмес, апалар деле кыйналып атканда аларга да ушунча жардам берсең, ыраазычылык алганда мен андан бетер ушул кесипти жактыра баштадым. Бардык тараптан ыраазычылык алат экенсиң да, эгер туура жакшы иш кылып берсең дегенде. Күйөөсү дагы, эркектерден да, балдардан дагы ушундай тыгыз байланыш 10 жылдан кийин деле болот, 20 жылдан кийин болот. Биз деле жолугуп калабыз, жолугуп калганда ошо магазинден деле жада калса чуркап келе калышып, учураша калышып, болбой келип бир конфет алып берип коем да, мен конфет жебейм десе да, бирок баягы көңүл да ушунча. Күйөөсү менен жетелеп келип, мына ушул доктор бизди дарылаган, була ушу аман калып калган дегенде ушундай кубанасың. Мен ошол башында эле төрөт залында иштеп баштаганда эле жакшы төрөтүп, колдорум жеңил болгондон, жеңил төрөткөндөн ушундай мамилем жумшак, жакшы болгон үчүн ошо кийинчерээк эле аялдар ошо менин атыма кое баштады, Арсен деп балдарын. Анан кийин ошо тойлордо же көчөдө же бир жерде жолугуп калсам, көрсөтүп, жетелеп келип көрсөтүп, мына сизге төрөткөн уулуңуз сиздин атыңыз менен деп. Анан мен чоң жигитти көрүп калам, Арсен деген, чын эле деп. Анан кубанасың андан беш бетер.
мээримиң андан беш бетер мындай ушунча көп болалым депчи. Түз атасы улуусуңда мындай мен ата балам деп айтканга кандай керемет депчи. Ушундай жигиттерди же кыздар жигиттерди айтып ушу менин балам деп же кызын жетелеп келип мына ушул кызды билесизби биз кыйналып атып араң төрүп алганбыз деп. Анан ушуларга себепкер болгонго аябай ыраазыбыз. Ары оор, ары түшүктүү кесиптин ээси Арсен Аскеров дал ушул сооптуу жумушун аткарууну улантып жатты. Ал эми биз андан ары жолубузду уладык.